Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызга кош келипсиңер. Эмесе бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызда дептер, ручкаларыңарды, китептериңерди дайындап, темага көңүл бөлөсүңөр. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз менен баяндоочтун арасына сызыкчанын коюлушу. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызга биз эмнелерди үйрөнөбүз? Эмнелерге көңүл коебуз? Эмнелерди өздөштүрүшүбүз керек? Ошого жараша сабагыбызга биз төмөнгүдөй максат коебуз. Биринчи, менен баяндоочтун арасына сызыкча кандай учурда коюларын үйрөнөбүз. Экинчи, ошол алган билимдерибизди көнүгүүлөр менен машыгып бышыктайбыз. Үчүнчү, алган билимдерибиздин негизинде сабаттуу жазууга, кыргыз адаби тилинин нормасында таза сүйлөөгө көнүгөбүз. Эмесе балдар, бүгүнкү темабызга жакшылап кунт коюп көңүлүңөрдү буруп, менин айткандарыма угуп турасыңар балдар. Менен баяндооч бирдей формада колдонулса, же баяндоочту атооч сөздөр аткарып калса, анда менен баяндооочтун ортосуна сызыкча коебуз. Мисалы, Асан баарына жетишкен үлгүлүү жигиттердин бири. Бул жерде ким? Асан. Бул сүйлөмдүн ээси. Анан кайра суроо беребиз. Асан ким? Үлгүлүү жигиттердин бири. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Эгерде мынакей биз жогоруда айткандай, менен баяндоочу бирдей формада, бирдей суроого жооп берип калса, анда биз алардын арасына сызыкча коет экенбиз балдар. Кийинки сүйлөмгө өтөбүз. Боорукерлик адамдагы эң мыкты сапат. Бул жерде эмне? Боорукерлик. Андан кийин боорукерлик эмне? Сапат. Эгерде балдар ушул жерди карасаңар, ушул сүйлөмдү, боорукерлик адамга эң мыкты сапат болот деп айта турган болсок, анда сызыкчаны алып салууга болот. Себеби ал жерде баяндоочубуз атооочтук сөздөрдөн болгон жок. Кийинки мисалга кетебиз. 5 жерде 5 25. Бул жерде канча? 5 жерде 5. 5 жерде 5 канча? 25. Мына карагыла балдар, менен баяндооочтун арасына коюлган сызыкчаны. Урматтуу балдар, эми төмөнкү белгилерге дагы көңүл буруп көрөлү. Кайсы учурда менен баяндоочтун арасына сызыкча коюлат? Эгер баяндоочтун милдетин аткарып калган сөздөр атооч жөндөмөдө туруп, зат атооч, ат атооч, сын атооч, сан атооч сөздөрдөн болсо гана менен баяндоочтун арасына биз сызыкча коебуз. Мисал келтирели андагы. Тон жакшысы жылуу. Кандай жылуу? Баяндооч жылуу эмне? Тон жакшысы. Бул жерде атооч жөндөмөсүндө турат ээси. Ал эми кайсы учурда биз менен баяндоочтун арасына сызыкча койбойбуз? Эгерде сүйлөмдөгү ээге жак мүчөлөр уланып, же кызматчы сөздөр айкашып келсе, анда менен баяндоочтун арасына сызыкча койбойбуз балдар. Мисал келтирели. Тондун жакшысы жылуу. Бул жер жылуусу. Бул жерде эмнеси? Жылуусу. Баяндооч болот дагы. Жылуусу эмне? Жакшысы. Бул болуп атат. Бул жерде биз жогоруда айткандай жак мүчө уланып атат. Жакшы деген сөзгө с мүчөсү уланып атат да. Бул үчүнчү жактын мүчөсү балдар. Эмесе балдар, азыр жаңы теманы, башкача айтканда алган билимдерибизди бекемдөө максатында төмөнкү 145 көнүгүүнү иштеп көрөлү. Берилген сүйлөмдөрдүн алдына коюлган сызыкчасын керектүү жерге коюп көчүрүп жазабыз. Китебиңерди ачкан болсоңор балдар, ошол жерде айрым сөздөрдүн алдында сызыкча бар.
айрымдарында жок. Ошого карап туруп биз сызыкчаны ылайыктап коебуз. Мисалы, мен алгачкы мисалдарын окуп атам. Көлөкө жамынган кара тоонун капчыгайында түн караңгы. Бул жерде сызыкча коюунун кереги жок. Себеби бул жерде эмне караңгы эмне түн. Бул жерде сызыкча талап кылынбайт. Экинчи сүйлөмгө өтөлү. Көлөкө жамынган кара тоонун арасында түн караңгы эле дейт. Бул жерде кандай эле караңгы эле, бул баяндооч караңгы эле эмне түн. Бул сүйлөмдүн ээси. Демек, мына ушул жерде сызыкча талап кылынат. Байкасаңар, ушул сүйлөмдүн алдында дагы сызыкчаны атайын койгон. Кийинки сүйлөмгө өтөлү. Кара тоонун капчыгайы караңгы түн деген сүйлөм турат. Караңгы түн бул баяндооч эмне? Караңгы түн эмне? Капчыгайы. Бул сүйлөмдүн ээси. Бул жерде дагы сызыкча талап кылынат. Андан кийин балдар, калган сүйлөмдөрдү силер ушул мен көргөзгөн үлгүгө салып туруп иштеп жазасыңар. Мен ишенем, силер бул көнүгүүлөрдү абдан так жана туура иштейт болушуңар керек деп. Анда эмесе дагы алган билимдерибизди биз дагы бышыктоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берүүгө мен силерди чакырам. Биринчи суроом: менен баяндоочтун арасына качан сызыкча коюлат? Мен силерге ойлонууга убакыт берем. Азыр көнүгүүдө көргөнүңөрдөй, кайсыл убакытта биз сызыкча коебуз, ал эми кайсыл убакытта сызыкча коюунун кереги жок. Анда эмесе балдар, мен туура жообун ачайын. Баяндоочтун милдетин аткарып калган сөздөр атооч жөнөмөдө туруп, зат атооч, ат атооч, сын атооч, сан атооч сөздөрдөн болсо гана биз менен баяндоочтун арасына сызыкча кое алат экенбиз. Бул жоопту силер дагы таптыңар болуш керек. Эмесе кийинки суроого өтөлү. Менен баяндоочтун ортосуна качан сызыкча коюлбайт? Ойлонуп көрөбүз. Кайсыл учурда мен коюлбайт деп айттым балдар? Анда эмесе мен туура жообун ачтым. Эгерде сүйлөмдөгү ээге жаак мүчөлөр уланып же кызматчы сөздөр айкашып келсе, анда менен баяндоочтун арасына сызыкча коюуга талап кылынбайт, коюлбайт экен балдар. Урматтуу балдар, биз бүгүнкү темабызды, башкача айтканда менен баяндоочтун арасына сызыкча коюлушун толук түшүндүк деп ойлойм. Көнүгүүлөрдө туура аткардыңар болуш керек. Анда эмесе мен үйгө тапшырманы берейин. Тапшырмабыз 146 көнүгүү. Бул жерде силер балдар дептериңерге таблица түрүндө экиге бөлүп дептериңерди бир тарабына менен баяндоочтун арасына сызыкча коюлган сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Ал эми экинчи тарабына менен баяндоочтун арасына сызыкча коюлбаган сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Менен баяндоочтун арасына сызыкча коюлган учуруна мен биринчи сүйлөмгө төмөнкүнү койдум. Кыргыз элинин сыймыгы болгон манас ар бир адамдын алтын бешиги. Мен манастан кийин сызыкча бар экендигин билип, ушул сүйлөмдү биринчи таблицага көчүрдүм. Ал эми экинчи сүйлөм болсо, карайбыз, сызыкча коюлбаган учуру. Ал нечен кылымдар бою эрдикке тарбиялоонун, боштондукка чыгуунун, күрөштүн жана достуктун мектеби болгон. Бул жерде болгон деген баяндооч бул этиштик баяндооч. Ошон үчүн бул жерге биз сызыкча койбойбуз балдар. Мына ушундай кылып, мен көргөзгөндөй кылып, тапшырманы ирети менен кийинкилерин дагы толуктап жазасыңар балдар. Анда эмесе балдар, биз бүгүн силер менен бүгүнкү сүйлөмдө менен баяндоочтун арасында сызыкчанын коюлушу темасын толук аяктап бүтүрдүк. Бүгүнкү сабагыбызда көп нерсени алдыңар болуш керек. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.